Жети Көз районунда бүгүн 7 мектепке чейинки билим берүү борборлору ачылды. Бул айылдарда буга чейин бала бакча маселеси өтө курч болуп, кезекте турган бөбөктөр көп болчу. Барсыкоон айылында мисалга 2 бала бакча бар, бирок калктын саны абдан көп болгондуктан бала бакчаларга кезекке тургандар көп. Жаңы борбордо бардык шарт түзүлгөн. Балдар ойноп, алгачкы тамгаларды таанып, билим алышат. Келечекке билим берүү долбоонун негизинде дагы 100 баланы камтыдык. 4 тайпа болду. Эртең менен кесмен 50 бала келет, түштөн кийин дагы 50 болот. Ушу менен дагы 5 кызматкерди жумуш орду менен камсыздандык. Анан айыл боюнча эми буюрса 2 балага бакча болгон үчүн балдардын муктаждыгын жойдук окшойт да, бир аз азайды. Бир очередте аздан эле бала турат да, бир 10-15 мурун болсо 150ге чейин барчыбыз. Бул 3 сааттык болуп атат. Эртең менен окутабыз балдарды, келген балдарды. Анан бекер болуп атат бул биринчиден. 10 сааттык бала бакчада питаниясы менен эртең кечке чейин жүрүшчү да. Плата төлөшчү. Бунда болсо деген азыр 3 сааттыкта бизде деген бекер, айыл өкмөт канцлары менен камсыздап атат, баары бекер, ошонун ичинде камтылган. 3 эле саат жүрүшөт, эртең менен 9-дан 1ге чейин, андан кийинки смена 1-ден 3-кө чейин. Кичи Жаргылчак айылында болсо мындай борбор 50 баланы гана кабыл ала алат. Тандалган бош имаратка 50 бала 2 бөлүнүп келишет. Айылда союз мезгилинде деле бала бакча болгон эмес. Мындан айлели бөбөктөрдү коңшу айылга ташып келишчү. Бирок ал жерден деле 20 балага гана орун берилген. Мурда бала бакча такыр жок эле, мында жаңы салынып атат бу жерге. Бул деле бүтүп калды, бирок ушунча жылдан бери элибиз аябай муктаж болчу. Неберелеримдин баарын Актерекке ташытып окутканбыз биз чынында. Аны эми азыр бияка бир небер алып келдим. Жок болчу, биякта садик бала бакча жок болчу. Ошондуктан мурунку улуураак балдарын бере алган эмесмин. Азыр рас жакшы бияка ачылып, кичинекей балабызды бергенге мүмкүнчүлүк болду. Ошого сүйүнүп атабыз аябай. Канча балаңыз бар? 6 балам бар. 4-төө школдо окуйт. Бирөө болсо уже эмдиги жылы кирет школго. 6-чысы кичинекей, ушу садик эмеге бала бакчага алып келип атабыз. Жеңиш айылындагы мектепке чейинки билим берүү борборунун ички оңдоп түзөө жумуштары жаңы эле аяктаган. Мындан улам айыл балдары жаңы жылдан кийин кабыл алынат. Эч жерге барчу эмеспиз, неберем үйдө болчу. Азыр эми жаңы садик ачылып, буюрса ушул ак жолту, ак жүздүү садик болсун. Балдар ушул жерден өнүп өсүп, жакшынакай балдар тарбияланып, чоңойсун. Мен биринчи жолу алып келип атам баламды. Аябай сүйүнүп атабыз, жетине албай атабыз. Буюрса ушул жерге баламды алып келем. 3 балам. Дархан айылында болсо мектептин эски имараты 3 сааттык бала бакча болот. Калктын саны абдан көп болгондуктан бала бакчага болгон муктаждык абдан чоң. Жаргылчак айыл аймагынын айыл өкмөтүнө караштуу Кичи Жаргылчак, Жеңиш, Дархан айылдарында мектептин алдында ошо 3 жаштан 5 жашка чейинки балдарга билим берүү максатында 3 сааттык бала бакчаларыбыз ачылды. Бүгүнкү күндө ошо 3 айылдын бала бакчаларынын ачылышын жасап, салтанаттуу иш-чараларды өткөзүүдөбүз. Ар бир бала бакчада 50-дөн 100гө чейинки балдар тарбиялануусу күтүлүүдө. Айыл өкмөтү тарабынан 450 000 сом каражаты бөлүнүп, сырткы тосмолорун тосконго жана ички жасалгаларына жардам көрсөтүлгөн. Кезекте турган балдардын көйгөйлөрү негизи акырындык менен чечилип келе жатат. Дархан айылында жакынкы күндөрү 200 орундуу бала бакча дагы ачылуусу күтүлүүдө. Актерек айылында учурда иштеп жаткан бала бакча бар. Анан Кичи Жаргылчак айылында бала бакча курулуп, ушул жаз айлары менен 2025-жылы ишке берилет деп күтүп жатабыз. Бул 3 сааттык бала бакчаларга ошол аз камсыз үй бүлөлөрдү жана көп балалуу үй бүлөлөрдү биринчи кезекте кабыл алганга аракет кылып, андан кийин уже баягы башка балдардын кезегин карап туруп аны алышат да. Бирок негизги биринчи кезек ошол аз камсыз көп балалуу үй бүлөлөр каралат.
Буга чейин дагы ушул бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосу менен жалпы 18 бала бакча ушундай 3 сааттык болуп уюшулуп ишке берилди жалпы район боюнча. Ошондо бүгүнкү күндө ушул долбоор алкагында 1300дөн ашуун бала камтылды десем болот ушул долбоор менен. Кудай буйрса биздин районубузда быйыл бала бакчалар боюнча бир топ жакшы иштер ишке ашты десем болот. Буга чейин ушул жалпы типтүү 3 бала бакча быйыл бүткөрүлүп пайдаланууга берилип атат. Эмки жылы 5 бала бакчанын курулушу башталып, алар дагы аягына чыгарабыз деген пландарыбыз бар. Эми негизинен ошо өлкө башчыбыздын министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык биз ошо негизинен биринчи кезекте ошо типтүү бала бакчаларды бүтүрүү менен 1000ден ашык баланы камсыз кылып атабыз. Ошондой эле иштеп аткан бала бакчаларды оптимизация жолдору менен кошумча дагы 1000ден ашык балдарды камсыз кылып атабыз. Мындан сырткары өкмөттүк акселератор программасынын алкагында үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу боюнча дагы бир топ иштер жүрдү. Негизинен 3 сааттык болсо дагы бала бакчалардын ачылышы менен райондогу 600дөн ашуун бөбөктөр бала бакчалардан тарбия алып баштайт. Бул райондогу мектепке чейинки балдардын 72% бакча менен камсыздалганын билдирет. Бул жалпы облус аймагында эң жогорку көрсөткүч. Эжил Месбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.